Даярбызбы? Анда текшеребиз. Биринчи суроо. Ийнелик жаныбары тамактануу боюнча кандай жаныбар экен? А варианты сугалак жаныбар. Экинчи суроо. Ийнелик 2 сааттын ичинде канча чымын чиркей жейт? А варианты 40 чымын чиркей жейт. Үчүнчү суроо. Ийнеликтин көзүндө канча фасетка бар? В вариант туура. 30 000. Кийинки суроо. Ийнелик кандай курт кумурскалар түркүмүнө кирет? Б вариант. Чоң курт кумурскалар түркүмүнө кирет. Бешинчи суроо. Ийнеликтин көзүнүн түзүлүшү кандай? А вариант. Аңчылык кылуусуна ыңгайлуу экен. Алтынчы суроо. Ийнелик личинкаларын кайда жашашат? Б вариант. Сууда. Кийинки суроо. Ийнеликтер өнүгүүнүн канча баскычынан өтөт? А вариант. 3 баскычынан өтөт. Кийинки суроо. Личинкалары сууда сүзө алышабы? Б вариант. Сүзө алышпайт. Туура. Б вариант туура. Акыркы суроо. Личинкалары сууда канча убакыт жашашат? А вариант туура. 1-4 жылга чейин жашай алышат экен. Эми канчасы туура болду, канчасы туура эмес болду санап астына жазып коебуз. Биз азыр бири-бирибиздин тестибизди текшердик. Туурасыны алдына жазабыз, туура эмесин артына жазабыз. Асандыкы канчасы туура экен? 6 тасы туура, 3 тасы ката. 4 ката. 10 суроо да бул жерде. Каникейдикичи? 3 та туура. 3 туура. Калганы ката экен. Жазсак, Бит туурасын туура эмесин чыгарып коебуз, бул жерге жазып коебуз. Кана. Нурисламдыкычы? 2 та туура, 7. 2 туура, 7 туура эмес. Демек 20% гана түшүнүппүз. Нурислам Каникей 30% гана түшүнүптүр. 2. Анда